саламатсыңарбы балдар? Физика сабагына кош келиңиздер. Бүгүнкү сабактын темасы энергия, механикалык энергиянын түрлөрү. Сабактын максаты окуучулар энергиянын түрлөрү жөнүндө маалымат алышат. Окуучулар өз ойлорун кеңири айтып берүүгө көнүгүшөт. Окуучулар тактыкка тарбияланышат. Нерсенин же нерселер системасынын жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү механикалык энергия деп аталат. Механикалык энергия экиге бөлүнөт: кинетикалык энергия жана потенциалдык энергия. Механикалык энергиянын формуласы А барабар К көйтүргөн Е. Мында К пропорциялаштык коэффициент. Потенциалдык энергия деп биз эки нерсенин же нерсенин бөлүкчөлөрүнүн абалдарына байланышкан энергияны айтабыз. Ал эми кинетикалык энергия деп кыймылдаган нерсенин энергиясы, башкача айтканда нерсенин кыймылдап бара жатып жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү кинетикалык энергия деп аталат. Потенциалдык энергия менен кинетикалык энергиянын бирдиги Си системасында бир жол менен түзүлөт.